Кайрылык окуманда электростатика таралгын ысыл деңгээли эсеби. Эсептин шарты ром кабыргасы 0,2 метр болотун эки тең кабыргалуу үчбурчтан куралган. Ромдун эки сүйүр бурчтарында 6,7 дарежеси оң заряд, ал догал бурушунда 8,7 дарежеси кулон терис заряд орналашкан. Үчбурчтун 4-төбөсүндөгү кернеулүктү аныктаңыз. Төмөнкү сүрөтүн салып койдук. Сүйүр бурчтарында оң заряд, догал бурушунда терис заряд орналашкан. Эми болсо оң заряддагы электр өрүшүнүн күч соттары сыртка карай кетет дегенбиз. Мына E1 жана E2 онун корку кернеулүгү мына E1/2 деп жазып койдук. Ал догал бурчтагы орналашкан терис зарядка әсер этетін корку күчүмүз өзүнө карай орналашса да стрелкасы мына бизде E3 төбөсүндөгү кернеулүктү аныктауыбыз керек. E1/2 менен E3 бири-бирине карама каршы багытталган стрелка. Онда бизде 4-төбөдөгү кернеулүгүбүз E1/2ден азайтамыз E3 болот. Эми E1 менен 2-ни калай аныктайбыз? E1 менен 2 деп турганыбыз биринчи кернеулүк менен экинчи кернеулүктүн корку кернеулүгү. Ол бизде косинустар заңы боюнча E1дин квадраты косулган E2нын квадраты азайтылган экиселенген E1 көбөйтүлгөн E2 көбөйтүлгөн косинус альфа. Эми альфа бурушун табылат. Бизге мына кабырга каршы жаткан буруш менен мына альфа бурушубуз. Тең кабыргалуу үчбурчтун булардын буруштары тең болот. Мына 60, мына 60 болсо, анда мына бизде жалпы 120 болот. Акш буруштар тең, анда мына жеринде 120 болот. Эми биздин 120-нын жарты 60 болсо, анда мына жерибиз 60 градуска тең. Биздин альфа бурушубуз 60 градуска тең. Тең кабыргалуу үчбурч болгондуктан олардын ара кайшылыктары тең болот. Олай болсо E1 менен E2 тең деп алууга болот экен. E1/2-ны табуу үчүн E квадрат косулган E квадрат азайтылган экиселенген E көбөйтүлгөн E көбөйтүлгөн косинус 60 градус. Косинус 60 градуста 2ден 1ге тең болот. Мына 2 менен кыскартып кетүүгө болот. E менен E көбөйтсөк E квадратты билдирет. Сонда түбүр астында E квадрат косулган E квадратка азайтылган экиселенген E квадрат көбөйтүлгөн 0,5. Содан түбүр астында E квадрат калды. Энеси E'нин өзүнө тең боло алады. Эми кернеулүктү калай аныктайбыз? Кернеулүктүн формуласы K бөлүнгөн R квадрат. Рдин ордуна биз ара кайшыктык A квадрат деп алууга болот. Мына 3-чү кернеулүктү табуу үчүн K Q3 A квадрат. Мына жеринде тең кабыргалуу үчбурчтун табанына келет. Ол да бизге ага тең болуп берет. Сонда E4-тү табуумуз үчүн E1/2-ны бизге Q1 бөлүнгөн A квадрат минус K Q3 бөлүнгөн A квадратка. Модуль зарядтарыбыз модульге алынып жазылады. Модулдун сырткына 10 сайын чыгат дейбиз. Мына формуламызды котуп алдык. Эми мәндерин ордуна коюп чыгарууга болот. E4 тең шамалары жактан чыга берет. K бөлүнгөн A квадрат. Жакшанын ичинде биринчи заряд азайтылган үчүнчү заряд. Орун алсак, 9 көбөйтүлгөн 10-9 дарежеси 2-нын квадраты бөлгөн 4 деп жаза берек. 4 көбөйтүлгөн 10-ның минус 2 дарежеси. Жакшанын ичинде 6 көбөйтүлгөн 10-ның минус 4 дарежеси азайтылган 8 көбөйтүлгөн 10-ның минус 7 дарежеси. Мына жерде азыр бизде терис тандалуу чыга берет. 4,5 көбөйтүлгөн минус 10-ның 4 дарежеси немесе минус
45 көбейтілген 13 дәрежесі вольт шығады. Мұндағы минус таңбасы біздің кернеулігіміздің бағыты мынау теріс таңбалы, яғни Q3-ке бағытталған екенін білдіреді. Онда жауабы 4-ші кезіндегі кернеулігіміз 45 көбейтілген 13 дәрежесі вольт бөлінген метрге тең болады.